Бардығы туғандар, Құранда айтады Алла Таала, яхлуқу. Алла Субханаху Таала яхлуқу ма яша ва яхтар. Емнені қаласа ал жаратады. Кимди қаласа Алла Таала таңдайды. Алла Таала адам заттан бұл асылдарын, ең улыларын пайғамбарларды таңдаған. Пайғамбарлардан кейін эле пайғамбарлардың жанында жүргендер, сахабалар, ансарлар, хаварилер, ушулар таңдаған. Демек, сахабалар бұл Алла Субханаху ва Тааланың таңдағаны бұлар. Біреу мен сахаба болом деп эле бола албайт ал. Жаратқан Алла Субханаху ва Таала пайғамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдың тәрбиясына, тәлимине қайсы еркек, қайсы аялды Алла Таала таңдаса, мына ошо сахаба. Алар улуу, алхамдулилля, үмметтің ең улулары, ең асылдылары, ең мықтылары, ең билимдери терең, жүректері тазарақ, жасалмасы жоғырақ. Мына ушулар сахабалар. Ихластан алар имам ошо. Құранды мухаббат қылып, Құранға амал қылуда алар имам. Алар үмметтің жетекшісі. Жерде ушундай пайғамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын райымын, мейримин таркатуучулар, асмандағы жылдыздар булар. Алла Тааланын разычылыгына ээ болгондор ушулар. Дүниеде туруп ээ болгондор ушулар. Ошон үчүн сахабаларды жакшы көрүү имандан. Сахабаларды жакшы көрүү имандан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын риваяттарынан келет. Ким сахабалар жакшы көрсө, ал мени жакшы көргөн себебинен жакшы көрөт дейт. Ким сахабаларды жек көрсө, мени жек көргөн себебинен жек көрөт деген да. Жөнөкөй нерсе эмес да. Ошон үчүн туугандар, сахабаларды жакшы көрүү, аларды үлгү тутуу, идеал тутуу, өрнөк тутуу. Мынакей пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды канча деген дуалары сахабаларга, канча деген тарбият элестетип көр, кандай бактылуу көз пайгамбарыбызды көргөн көз, Түнү күнү көрүп, түшүндө эмес, өңүндө. Bir adam ömründe bir yol görse peygamberimizi düşündü. Allahu Akbar diye. Bir yolu ustazımın alnında otursam bir kişi gelip kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşündü, gördüm dedi. Anan ustaz aytdı. Mübarek olsun dedi. Kutlu olsun dedi. Öte jakşı dedi. Biroq mындай karada dağı sünnetke ança göngülü joğurak kişidey göründü da. Anan aytты. Пайгамбарыбызды түштө көргөндүн белгиси сүннөткө бекем бол дегенге ишарат деген. Ошонун чакырыгы деди. Өзүңдү оңдогун. Чачыңдан тартып бутуңа чейин пайгамбарыбыздын сүннөтү сенен төгүлүп турсун. Сен басканыңда, тамак жеп атканыңда, мечитке кирип чыгып атканыңда, үйдө, жолдо, бардык учурда ички дүйнөңү дагы оңдогун, пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу кыл. Тышкы дүйнө. Анан айтты, мындай деди. Bir adam ömür boyu пайгамбарыбызды түшүндө көргөн жок да. Бирок ömür boyu сүннөттө жашады бул. Мына чыныгы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды көрө турган ушул деди да. Bir adam көрүп жүрөт, бирок сүннөттө жашабайт. Ага эскертүү берилсе дагы мындай кылып айтканы бул коркунучтуураак болуп калат экен кайра туугандар. Коркунучтуураак болуп калат экен. Ошондуктан иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү бул бүткүл адамзатты куткаруу. Бүткүл адамзатты куткаруу бул. Сүннөт менен биздин Алла Тааланын жардамы. Сахабалар ошон үчүн ийгиликке жетишти, пайгамбардын сүннөтү менен жетишти. Буларда мүмкүн эмес эле акылга сыйыш мүмкүн эмес эле. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө каршы амал кылуу мүмкүн эмес эле.
Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, мен силерге эки нерсени таштап кетип атамын, эй адамдар, мусулмандар. Бири Аллахнын китеби, экинчиси өзүмдүн сүннөтүмдү. Бекем кармагыла, азы туш менен тиштегендей бекем кармагыла. Эгерде таштап койсоңор, адашасыңар dedi. Эгерде таштап койсоңор, адашасыңар dedi. Ошон үчүн адашпаганга бир гана сүннөт. Адашпаган жолу ушу сүннөт гана. Алла Таалам баарыбызга сахабалар сүннөттү кандай аткаргандай тоофик берсин баарыбызга. Ошолор көрсөтүп кетишкен. Кандай аткарыш керек, кандай амал кылыш. Ошолор берекесин көргөн сүннөттүн. Сүннөттүн нурун, касиетин, пайдасын ошолор көрүшкөн. Эң биринчиси сахабалар көрүшкөн. Себеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрү Алла Тааланын тарабынан келген жолдомо. Алла Тааланын тарабынан келген жолдомо. Жана ал нурлуу жолдомо, жөнөкөй жолдомо эмес ал. Нурлуу жолдомо туугандар. Ошон үчүн иншалла ал жөнөкөйлүктө, кичпейилдикте, ошон үчүн сахабаларды карап туруңузго, кандай кереметтүү сыпаттар көрүнүп турат. Бүгүн Кудай кааласа Амр ибн ал-Ас радыйаллаху анху. Бул дагы сахаба болгон Амр, аты Амр. Амр ибн ал-Ас деп. Бул Абу Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас, ошонун атасы Абу Абдулла деп күният айтылат. Дахияту Курайш деп коет. Курайштын эң акылдуусу, эң эстүүсү, көрөгөчү, ушундай мыктысы болгон да бул Курайштын. Жөнөкөй киши эмес болгон бул. Бул ушу айтылып калган. Ва ма юдрабу бихил масал фил фитна ва даха вал хазн. Аллаху акбар. Акылдуулукта, эстүүлүктө, көрөгөчтүүлүк, кыйындыкта бул ушул мисалга айтылып калган да бул. Кимди мисал келтиресиң десе, мына Амр ибн ал-Ас депчи. Амр разыяллаху анху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Мединада турганда Мекке жеңүүсү болот. Мекке жеңүүсү 8-чи хижриде болгон. Пайгамбарыбыз Меккеден Мединага көчүп келгенден кийин 8 жылдан кийин болгон да. Ошондо булар дагы Меккеден Мединага мусулман болуп, ага чейин мусулман эмес эле, мусулман болуп келишкен. Халид ибн Валид, андан кийин Усман ибн Талха, Кабанын ачкычы бар. Булардын бардыгы чогуу исламды кабыл алып келгенде Мединага пайгамбарыбыз булардын исламды кабыл алганын көрүп, аябай кубанган, аябай курсант болгон. Себеп кыйын адамдар эле булар. Кыйын адамдар эле да. Качан кыйын адамдар динге келсечи, Аллаху акбар. Динге, алхамдулилля, алардын аркасынан дагы көп жабылып калган эшиктер ачылат экен да. Имандын эшиктери ачылат экен. Себеп ал кыйын адамдардын аркасынан мейли ал динде кыйын болобу, башка дүйнөдө кыйын болобу, адамдар аны лидер кармайт. Лидер тутат. Сөзү сөз, өтүмдүү, салмагы бар. Булар алхамдулилля амалга келсе, иманга келсе, исламга келсе, өздөрүнө жакшы, артындагыларына да жакшы да. Аннас аля дини мулукихим. Адамдар өздөрүнүн падышасынын дининде болот деген сөз бар. Ошону карайт да. Ошо кыямат күнүндө эми Кудай сактасын. Аркасынан ээрчигендер, лидерлердин аркасынан ээрчигендер. Лидерлерин айтат экен да, бизди бүгүн куткарасыңарбы, бул жагы кандай болду эми? Артыңардан ээрчип жүрдүк эле, силерге ишенип жүрдүк эле. Силер либойн чачат, чагат деп, мынакей. Аллаху акбар. Каякта эми? Алар өзүн куткара албай, силерди куткарабы анан? Буларды хикая Алла субханаху ва таала айтат Кур'ан-ы Карим. Кандай өкүнүчкө батканын. Экеселетип, андан кийин анан булар аркасынан ээрчигендер өздөрүнүн имансыз лидер, жахил, надан лидерлерин каргайт анан. Я Алла, бизге караганда экесе азап бер ушуларга дейт анан. Экесе азап бер дейт. Биз ушуга ээрчип, биз дагы акмак, ушуга ээрчигенибизге акмак. Көбүбүз жумуп эле ээрчип кетипбиз депчи. Кандай болбойлу? Булар кыскасы айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул улуу заттар, мынакей Амр ибн Ас, Усман ибн Талха, Халид ибн Валид радыяллаху анхум исламды кабыл алып келгенде пайгамбарыбыз аябай кубанган.
Анткени машалла булар ошол өзүнүн коомунда, элинде аттуу баштуу, кыйын адамдар эле да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир ошо аскерлерге амир да кылып турган, Амир ибн Асты. Бул кана мин фурсаны Курайш, Курайштын атка минерлеринен эле. Жана ва абталихил жахилия, алар о жахилият исламга чейинки доордо булар батырлар эле булар. Анын өзү да ва кана шаиран хасана шаир деп аябай кыйын чечен сүйлөгөн акын дагы экен да булчу. Ушундай болгон дейт да. Буну ой болгон, согуштарга өзгөчө, ошо согуштарда өтө көрөгөш болгон, арабтардын менмин деген кыйындарынан болгон, мухажирлердин эң мыктыларынан болгон Туффия радыйаллаху анху сана 43-жылы ошо хижри боюнча өткөн экен, 100 жылдын тегерегинде жашаган экен. 100 жылдын тегерегинде жашаган. Эми бул кишинин осуяттары өтө көп. Бизге болгон алхамдулилля пайда ала турган жашообузга туугандар ушулардан бир ушундай. Булардын жауһарларда булар, алтындарда бербеттер. Булардын сөздөрү жөнөкөй эмес да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык нурунан алган сөздөрдө. Ошондуктан иншалла бул сахабалардын сөзү жөнөкөй сөз эмес бул. Бул айтат: "Ла амаллу сауби ма васи'ани." Мен кийип алган кийимимден качан-качан мага мындай лайыктуу эле жүрөбү? Болду, мен будан тажабайм дейт. Мындайча айтканда мен моданын аркасынан кууган адам эмесмин деген сөз да. Кичине мындай окуя болгондо анан ким мындайынан, анан аркысына анан ошо менен өмүрдүн баарын өткөзө турган. Жакшы эле жарашыктуу, лайыктуу. Мага алхамдулилля чак келип атабы? Болду, ошондо мен тажабайм дейт. Мен уяттуу жеримде жашырып берип атабы? Аллага шүгүр, Алла ушу кийгизген дейт. Бул айтат, мен андайга неме болбойм дейт ал. Жөнөкөйлүктү азыр көрөсүз да, кандай жөнөкөйнү. Кээ бир адам карап туруп, ушунун аркасынан канча машаккат күтөт, канча машаккат тартат. Анан жетпей калып, анан уурулукка барат, жалганча алдаганга барат. Кийинип алгандан кийин дагы оңолбойт, дагы текеберленгенге барат анан. Башкаларын басып атат. Биринчи жолу көйнөккө жетпейт, ошо спортивкага жетпейт. Жеткенге чейин эмне нерсени гана кылып барбайт. Жетип алгандан кийин деле баягы күнөөсү токтобой деген да. Башкаларды басмырлап, баягы нар жагынан табият ушундай курулуп калган да. Бир айдан кийин шайтан ар кандай модаларды көрсөтөт да, буну ыргытат, башкага кетиш керек. Ал исрафы бөлөк башка. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Айшени айткан да. Айша, сен эски кийимиң башка бирөөгө жаңы. Акыйкатта да, таксаланы. Акыйкатта. Устаз, биздин муфти Абдусаттар рахматуллаху алейх бир окуя айтып берди эле да. Мурда ошол бир өтө чоң эшан аулия болгон экен, аалым. Конокко чакырышкан экен, анан конокко жөнөкөй кийим менен эле барып калыптыр да. Мына простой эле кийим менен барып калса, кел деген бирөө жок экен да, аныча. Кириң деген, келиңиз, ой, жок эч ким. Бул не болду булар энден? Кайра үйүнө барып келиптир анан. Токта деген анан. Алып кетиги кийимди. Мынаны аябай жасанып кийинип, селдени капталдан ороп туруп. Барган экен, бардыгы тизилген. Келиңиз, кириңиз. Ой, урмат. Шейх, аулия, устаз. Төргө өтүп анан тамак койгондо анан кийимин тамакка мынткен экен. Же дейткен да. Бул мен үчүн эмес, көрсө сен турбайсыңбы жегенге деп. Кийимди жемелеген экен. Бизден ал качан болгон билбейм, азыр 100 эсебиз да, ошонун чоңу да азыр. 1 эсе эмес, 100 эсе да азыр. Ошентип тургандар, ол адам кийимге карап күтүп алып, акылына карап узатат деген сөз бекер калган эмес да. Кийимин карап туруп күтүп алат да адам. Бирок узатканда акылына карап узатат. Бул ушунчалык турбайбы депчи. Бирок экөө тең исламда эмес да. Ислам иманын карап күтүп алат, иманын карап узатат. Исламдыкы баалуулугу мына. Кап карабы, өзүнүн улутунанбы, өзүнүн уруусунанбы, тааныбаганбы, ал жерден карап отурбайт бу. Алла назар салганды карайт.
Алла караганды карайт мына. Бул исламдын чакырыгы мынандай. Исламдын чакырыгы. Касиет кыямат күнгө чейин. Адамды баала, адамдын өзүн баала. Жанындагы ити менен келсе, итин баалабады аны. Маймунун жидап келсе, маймунун баасы эмес да. Кээ бир адамдарга, балдарга да, досторго да айтып калабыз анчам чейин, кээ бирle каты тийип калбасын деп. Ал машинеңдин баасы сенин бааң эмес ал. Сен үйүңө кыйынсынбы, ал үйүңдүн баасы сенин бааң эмес. Ал атыңдын баасы сенин бааң эмес. Сенин бааң гана. Сенин бааң Алланын алдында күнөөдөн сактанганыңда. Ошого карап такыбалыкка жарап сенин бааң. Сенин кийимиң менен бааланбайт. Кийим бааланбайт. Бул киши да ушинтип айтып атканы, Амр ибн Ас радыйаллаху анху айтып атканы мынаке. Ма аммалу сауби ма васиани. Качанга мага лайыктуу, жарашыктуу, алхамдулилlah денемде барбы? Мен буну тажабайм дейт. Буну мен жемелебейм дейт. Бул алхамдулилlah дейт. Андан кийин караңыз. Вала амалу заужати ма ахсанат айшрати. Аялым мага жакшы мамиле кылып атса эле, будан эмнеге тажайын мен? Жакшы мамиле кылып атат, жакшы сүйлөп атат. Болду. Кантип тажайын? Болор болбогон нерсеге урушуп. Булардын бардыгычы көзү сактабагандыктан такыбалык кеткенден башталат да. Үйдөгү, бүгүнкү күндөгү ушул мынал телефон көрүп, капкаяктагы айван арам нерселердин бардыгын карап, анан ар ким менен жолуп, ар ким менен сүйлөшүп, өзүнүн татынакай ак никесинде болгон жакшы машаалла үй бүлө чогуу, үй бүлө институту көңүл буруп, аны имандан узак адам, ахиреттин пикири жок адам. Ошон бир арам нерселердин аркасынан кетип, адалды таштап койгон, бул акылдуулук эмес, бул шайтандык бул. Ошондон улам келишпестиктер, эмне үчүн кеч келдиң, эмне үчүн жок болдуң, эмне үчүн тияктасың, эмне үчүн токтобой койду да. Акыры алып не болду анан? Давай, эшик ачык сеники деп. Ошентип койсо эле мейли го, токмоктогон башталды, башкалар башталды. Амр ибн Ас айтып атат, мен эч качан тажабайм. Аялым жакшы мамиле кантип тажайсың дедин. Тамаң бышырып берип атса, кийимиңи жууп берип атса, төшөгүңдү салып берип атса, жакшы күтүп алып атса. Көп же капа болуп алат, көбүнчө эркектен кетет да өзүчө. Көп эркектен кетет. Бекер айткан эмес да, баланы жаштан, аялды башынан деп. Башынан, алхамдулилlah, имандын жолунда пайгамбарыбыздын айтканынан чыкпай эле, сахабалардан үлгү алып, биз ошого учурун алхамдулилlah жакшы тарбия алса, бунда мынчалык болмок эмес да. Бүгүнкү күнү келип аткан бардык тополоңдун бардыгы. Не дейт? Вала амаллу даббати ма хамалатни. Улоомду да эч качан тажабайм улоомдон. Мени көтөрүп жүрсө эле болду. Алымдар жазыптыр. Ана, машина алмаштыргандар болбу? Нәски алмаштыргандай. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Ошон үчүн кыйналып, ошон үчүн карыз алып. Эмне кыласың? Алла Таала берген акырын, тап сен талкаланып калган жок го. Билип коюңуз. Бир адам карыз, кымбат баалуу машинеси бар. Аны сатып, арзан баалуу машина алып, карызын бериш керек. Эч андай кымбат баалуу машина айдаганга болбойт. 4 комнаталуу үйдө жашайсыз, карыз бар, акча таппай атасыз, эртең кел. Жок, болбойт сизге. Аны сатыңыз дагы жашоо 2 комната менен деле өтө берет экен. Болду, чыгыңыз, акчасын кайда бериң. Бул киши бактылыктын эрежелерине маанилүү бир эрежеге токтоп ушундай деп айтып атат. Демек, үй бүлөлүк мамиледе тургандар бекадыр адна эң бир биздеги эгерде аял менен күйөөнүн ортосундагы көз караш буюмга эмес, мүнөзгө, кулк мүнөзгө, иманга болгондо мына окшогон азыр көрүнүштөр болбойт эле эч качан. Дүйнө коргулду да. Дүйнө талкалады, ажыратты, бардыгын. Акча көптү, көп кетти сапсен. Акча көбөйдү, бул көп кетти сапсен. Аялдары деле, эркектер деле мына карай турган болсок. Бирок эми жаман көрбөсүн да, бир үй бүлө талкаланып атпайбы? Үй бүлө талкаланып атпайбы? Качан көз карап ушуга токтоп калганда, жүрөктө ишеним ошо болуп калганда. Эгерде жүрөктө биз
Din менен бактылуу болобуз. İman amal менен бактылуу болобуз. Нерселер менен эмес, буюмдар менен эмес, кийимдер менен эмес. Акча менен эмес. Үй, машина, алтын, күмүш менен эмес. Булардын бардыгы сыноо, булар бакыт эмес деп. Эгерде аялдын да жүрөгүндө түшүнүк, иманы, ишеними ушундай болгондо, күйөөсүнүн да иман, ишеними, түшүнүк ушундай болгондо, Кудай кааласа кармашкан кол эч качан ажырамак эмес. Булар бири-бирине кыянат кылмак эмес эч качан. Бул бир сөз менен эле айтып койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөз бар да: "Ла яфрак муъминун муъминатан. Ин кариха минха хулукан радия минха ахар." Момун адам, момун аялдычы эч качан аны тажап таштап койбосун. Аны андай кордоп таштап койбосун да, аны ажырабасын. Бир нерсесин жек көрсө, экинчиси жакшы жери бар. Бардыгы эле жаман болушу мүмкүн эмес да. Бир жери начары, экинчи жери жакшы да. Экинчиси аз-маз башта сүйлөгөнүнөн жакпаса, кызматы бар анын. Кээ бири машалла иштебей, бирок такыбалыгы бар. Кээ бири машалла жүрү, кээ бири бар, эчтекеси жок, бирок төрөп бергени бар. Өзү ушул чоң нерсе да. Bir жакшыны издейм десең, көрүнүп табасың да. Ана жакшыны издебесең, ошончо айтат, кимдин жүрөгүндө жакшылык болсо, жакшылыкты көрөт. Бул күзгү дейт. Сен жүрөгүң өлгөн болсо, ошо өлүктү көрөсүң да. Жүрөгүң өлгөн болсо, башкалардын өлүктү көрөсүң. Пайгамбарыбыз айтты да, мусулман мусулманга күзгү, зеркало. Мусулман мусулманга күзгү. Күзгүдөн көргөндө ким көрөсүз? Эшматты көрөсүзбү же өзүңүздүбү? Күзгүнү караганда кимди көрөсүң? Классташтардыбы? Өзүңдү көрөсүң да, өзүңдү. Ошо аялыңдан өзүңдү көрөсүң. Мусулмандан өзүңдү көрөсүң, мынакей. Эмне көрүнүп атса, ошо сенсин. Тияктан эмне көрүнүп атса, ошо сенсин. Бүгүнкү күндө туугандар, бул өтө маанилүү, Пайгамбардын сүннөтүнө амал кылып алгандыктан, мына сахабалар амал кылып, эмне деген ийгиликке жетишти булар. Бүгүн кандай деген жамандык болуп атат. Анын акырында айтты: "Иннал малала мин сайил ахлак." Тажатып берген, малал келтирген булар кулк мүнөзүнүн эң жаманынан бири ушул. Амир ибн Ас разияллаху анхун bir rivayet, bir nasihatında aytat: "Salasun la anata fihinna." Üç nerse var. Şaşılbay koysa bolbой turgan nerse. Tuura бардыгы ишти шашылбай кылыш керек. Шашкан шайтандан деген бар. Бирок бул эреже толук кулли эреже эмес бул. Кээ бир учурларда шашканга туура келет. Ошол учурларды айтып коюп атат. Кайсы нерсе экен десе, al-mubadara bil amali salih. Жакшы амалга шашыш керек адам. Жакшы амалдарга шашыш керек. Намаз окуганга шашыш керек. Эмдиги жылы окуйм, кийинки айда окуйм, ана жок. Тообага шашыш керек. Кайрымдуулукка, Куран окуганга, бүгүнкү күндүн амалын бүгүн кылыш керек, эртеңкиге таштабай. Жакшы амалга шашуу бар. Экинчиси дафнул майит, өлүктү көмүүдө шашыш керек. Өлүктү көмүүдө эмне деш керек? Шашыш керек, таксырлар. Ушу өлүктүн сыйы болуп эсептелет тезирээк көмгөнүңүз. Өлүккө көрсөткөн урмат болуп эсептелет тезирээк көмгөнүңүз. Аны сасытып карматып отурбаң. Аны кыйнап, азаптап отурбаң. Жердин үстү болбойт. Ошон үчүн алхамдулилла, Алла Таала жерди баарын өзүнө камтый турган кылып койгон. Албак. Эге эсине бериш керек. Кана биз өлүп көрбөдүк да бирибиз. Болсо биз деле айтаар элек. Тез алып барып көмгүлө дейт эле. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Сумма аматаху фа акбара." Кийин ага жашоо берип, бир топ убакыттан кийин өлүм бергенден кийин сразу койгула дейт. "Сумма аматаху фа акбара."
Fa akhbara деген кечиктирбестен. Кечиктирбестен. Албетте даярдык болуш керек. Жария элан кылып коюш керек. Бирок мына амал тездете турган амал. Шашыла турган амал. Üçüncüsü tazwijul kuffi. Kuf tengdik barбы үйлеп коюңуз. Уулду дагы, кызды дагы. Себеп дегенде жакшы мүмкүнчүлүк кайталанбайт, ушуну бир билеңиз. Жакшы мүмкүнчүлүк кайталанбайт. Пайгамбарыбыз ошондуктан айтты. Эгерде силердин кыздарыңарга жуучулук келсе, силер эң биринчи ушуну карагыла, иман дини барбы, жокпу? Кулк мүнөзү жакшы экен. Ушуну эле экөөнү анализ кылгыла, болду, сразу бергиле. Кармабагыла башкасын. Кармабагыла башкасын. Кармасаңар бузукулук күчөйөт деди, кара. Пайгамбарлык насаат. Кармап отура берсеңер, бузукулук күчөйөт деди. Бул жерде дагы эгерде теңи келсе, шашылыш керек экен. Бул жерде да көрдүңүзбү? Өзү башка иштердин баарында шашылбай эле кылыңыз. Жети өлчөп дегендей, бир кесмей. Бирок мына иштерде шашылыш керек экен. Муну айтып койдум. Ушундай машаалла дүйнөгө талак берген, күн сайын, саат сайын ахиретке даярданган, жүрөктөрүн таза кармаган адамдардын осияттарын караңыз. Абдулла ибн Аббас разияллаху анхума. Бул раисил муфассирин, Курандын тафсирлегендердин башчысы ушул болот. Пайгамбарыбыз өзгөчө буга дуа берген, өзгөчө илимдүү. Bundan andan keyin bul жаш болчу, бул аксакал Амир ибн Ас. Анан сурап калды бир жолу. Кайф асбахта я абда, Аба Абдилла? Кандай таң аттырдыңыз? Ой аба. Не деди? Асбахту вакад дайяту мин дини касира. Охо, бүгүн таң аттырдым. Динимден көп нерсени жоготтум го деди. Көп нерсени текке кетти деди. Так, ва аслахту мин дуньяя калилан. Дүниемден болсо бир аз гана нерсени оңдодум деди. Дүниеден, динден болсо көп нерсе колдон чыгып кетти. Көп нерсени текке кетирдим. Дүниеге келе турган болсок, бир азын эле оңдоп калдым. Канча менет кылсаң деле колуңдан ошо эле келет экен. Адам баласынын жүрөгү ана дей берет экен, ач көз экен да. Колго реальный фактка келсе кичине эле нерсе кылат экенсиң да, болду. Андан ашык нерсе да кыла албайт экенсиң. Азыр эртең менен туруңуз, кечке чейин башыңызда 1000 түркүн бардыгын эле кылам дейсиз, карасаңыз бир ишти ито бүтпөй эле калды да. Жүчүнбү? Бирок бүгүнкү жашоо өтүп калды, бүтүп кетти да. Бүгүнкү жашоо бүттү. Аллаху акбар деп коет буну. Эртеге ошо эле кайталанат. Андан көп болушу мүмкүн, аз болушу мүмкүн да, көп болушу мүмкүн эмес. Бул ошону канча 14 кыл мурун айткан сөз айтып атат. Фалау кана аллади аслахту хуа аллади афсатту. Валлади афсатту хуа аллади аслахту. Лакад фусту. Мен бузганым барго, эгерде ошону оңдогонум барго, ошону бузганымда мен бактылуу болот элем дейт да. Бул деген ушунча Кудайдан коркуп айтып атканы. Биз карап турду. Динимди. Канча көп нерсе бузуп алдым, ошону оңдогонумда дейт. Дүниемди. Бир азын оңдоп алдым, ушуну эле бузуп койгонумда дейт. Анда мен бактылуу болот элем дейт. ولو كان ينفعني أن أطلب طلبت ولو كان ينجيني أن أهرب هربت. Охо, эгерде мен дүниені талап кылган нерсе мага пайда бергенде, мен аркасынан кууйт элем. Эгерде мени куткара турган, качуу мени куткара алганда, мен качат элем дейт. Көрсө экөө тең мындай эмес экен да дейт. Качып кутула албайт экенсиң да. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu Kur'an'da mınday деген жери бар да. Айткын ey Muhammad, силер качып жүргөн өлүм бар го. Качып жүрөсүңөр го өлүмдөнчү. Айтып кой, бул силердин аркаңардан кууп келбейт. Алдыңардан чыгат. Качып каяка барасың dedi. Тафирруна минху. Ошо качкан өлүмдү айтып, фа иннаху мулaqиkum. Алдыңардан келип кармайт.
100 метровкага давай качайлы. Тияка качайлы, бул жака Караколго качайлы, бул жака Баткенге качайлы, бул жака Алматыга качайлы, Москвага, Кремльге кач. Америкага кач. Барсаң, эптеп качып барсаң, ошол жерде ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Ахирет сапарына деп коет экен да. Каяка анан. Ошон үчүн киндик кан түшкөн жер жакшы таксырлар. Алла Тааладан да бардыгычы. Тияк кичине кыйынчылыгына чыдай албай, ана мына деп кереги жок. Кудайым ба бергенде шүгүр кылып эле. Я, туурабы? Бактылыктын белгилеринин бир белгиси ушул. Ырыскың өзүңдүн мекениңде табылганы. Алхамдулилlah деш керек. Албетте бул жердеги мына көбүнчө бизди мигранттар дагы көрөт, сабактар качат, алар кичине кыжалат капа болбош керек буга. Алар да бир жашоонун зарылчылык, муктаждыгынан кетишкен. Бирок эртеби кечпи иншалла үмүттөбүз. Иншалла тиякта дагы үлгүлүү болуп, динин таркатып, анан иншалла келет баары бир. Элибизде. Жерибиз канча болгондо да. Кээ бир учурда эми аргасыздык болуп калат дини жактан. Вот ошол жерде анан кийин дин өзү анан уруксат берет. Эми бул жакта дин карманы болбой калды, эми башка жакты карагыла депчи. Кудайга шүгүр, андан бетин ары кылсын. Элибиздин баардыгы мурдатан алхамдулилlah байыртан бери келаткан. Диндин мухаббаты, диндин урматы дайыма, Кудайга шүгүр. Так, эмне келдик эле? Качып кетип калыппы? Кача албайсың дейт. Кийин кайтарыласыңар. Гайыпты, жашыруун, ашкерени, ачыкты билген затка анан кайтарылгандан кийин эмне болот десең, силер кылган амалдардын баардын кабарын берет дейт. Кимге канча өмүр берди, ошо өмүрдүн ичинде ким канча жакшы жаман иш кылды, ошонун кабарын Алла берет экен бизге кайрачы. Фаюнаббиукум бима кунтум таамалун деген сөз ушул. Кылган амалдарыңар бардыгы сактап койгонбуз, жаздырып койгонбуз, запись бардыгы нормальный. Жер дагы записи бар, периштелердин да записи бар. Буга кошумча силердин өзүңөрдүн денеңердин да записи бар. Алла өзү күбө болуп турат. Күн сайын периштелерди алмаштырып тияктан файлдар тизилип атат. Анын бардыгын эртеге силерге сөзсүз ошо бир угуп кой дейт экен да. Кылган иштериңди бир көрүп кой дейт экен да. Тамызып так коесуз так мындай кылып туруп 2022-жылы 5-августта каерде элең? Эмне иштерди кылдың эле? Эмне сөздөрдү айттың эле? Бар. Бир жыргайсың да. Бир көрүп бардык кылган ишиңдин бардык. Алла субханаху ва таала тирилтет. Бардык адамзатты тирилтет жараткан Алла субханаху ва таала. Фаюнаббихум бима амилу ахсаху Аллаху ва насу. Аллаху акбар. Ахсаху Аллаху ва насу дейт. Алла барын эсептеп койгон, бирок силер унутуп калгансыңар анын барын. Биз унутуп калганбыз, былтыр эмне иш кылган каяктан эсте бар уже. Мектепте эмне балалар болгон? Былтыр 5 жыл мурда кандай болгон? Мен каякта эсимде булардын бардыгы, Бирок ва насу, инсандар унутуп калат го. Ахсаху Аллаху ва насу дейт Алла. Унутуп калганды бирок эстетет экен Алла Таала. Эстетет экен бар. Анан китепти өзүң окуйт экенсиң. Ар бир күндүн китеби өзүнчө болот. Ар бир күндүн китеби өзүнчө. Сүйлөгөн, уккан, көргөн, ойлогон бардыгы бар. Жүрөктө бар, текеберлигиңерден бери бар, сараңдыгыңдан бери бар. Бардыгы бар да. Ажайып. Бул кичинекей нерсени ham жазбаптыр. Адам окугандан кийин айтат, бул чоңурагын эле жазып кичинекей таштап койбоптур да, дейт. Бардыгын жазып салган турбайбы? Эч нерсени калтырбайт. Эч нерсени калтырбайт. Сагира ва кабира. Мейли. Ошон үчүн бул айтып атат. Эгерде качуу мени куткарганда, анда мен качып кеткен эмекмин дейт. Дүйнөнү талап кылып издегенде, ушу мага пайда бергенде, аны талап кылмакмын дейт. Каяктан качасың, эмнени талап кыласың? Ошондой айтып анан кийин айтты: "Фасирту кал маджнун байна самай вал ард." Ибн Аббас, асман менен жердин ортосунда бир жиндидей эле болуп калдым баягы дейт. Не дейт? Ла артахи биядайн. Эки кол менен же көтөрүлө албайм. Вала ахбиду бирижлан. Эки буту менен жерге түшүп кете албайм. Ушундай айтып туруп, мындай Алладан коркконун айтып, "Фаидни би'идатин антафи'у биха я Ибн Аббас." Насаат айтты мага эми. Пайгамбарыбыздын абасынын баласысың, илимдүүсүң, өзүң канча кичпейин алып атат.
Амир ибн Ас илим жок беле. Эмне деген керемет бу да. Насахат айт деп сурамады. Айткандан анан айтты Ибн Аббас: "Хайхат. Сара ибн ахик ахак, ва ла яша аябкия илля бакайт." Сиз го мына карыдым, мындай болду, тигиндей болду деп айтып атасыз. Сиздин бир тууганыңыз кичинекей болгону менен мен деле өлүмгө жакынмын дейт. Узак эмесмин деди мен. Жаш көрүнгөнүм менен экөөбүз бирдей элебиз дейт ал. Алланын чакырууна. Алла карыганды чакырып, жаштарды чакырбайбы же кандай? Канча адамдарды көрүп атасыз, ата эненин көз алдында балдар кеткени. Чоң аталардын көз алдына неберелердин кеткени. Айтты мен караңчы буну кандай жооп берген. Булар ушундай жооп бергенге лайыктуу адамдар да булар. Буларды сахабалар деп коет. Радияллаху анхум. Мен кичинекей эмесмин деди. Bunun manisi şu ekan da. İnneni lestu sagiran, bel kabirtu ve sirtu musqinan bidunubi tabki minha ya Amr. Oho, günü öte orada meni ile tatırgan günü. Dep, buga mынандай da жооп берип атат. Şoning үчүн биз ойлонуп турайлы буну карап. Алла Таала булардан разы болсун. Эми бизди караңыз, канча бекапардабыз. Канча кемчиликтебиз. Biz bugün ушундай деңгээлге жеттик. Күнөө кылып дагы ушуну күнөө деп эсептебей калдык да. Эң жаман ушул нерсе экен да. Күнөөнү күнөө деп эсептебей калган деңгээлге жетип калсаң, бул акмактын чеги экен да булчу. Бир адам ошо күнөөнү күнөө деп эсептейт. Эми аргас болуп калдым дейм, эмне кылайын дейм, кап, ушундай бир деп менен бир итчилик кетти да депчи. Хотя бы өзүн признавать этип атат да булчу, мойнуна алып атат да туура эместигинчи. Аны мойнуна албай койгон ал кандай жатак. Аллахым баарыбызды сактасын, туура жолго багыт берсин. Вассаид валлахи ман кадима ала маулаху мухиффан мин ад-дунуб вал атам. Бактылуу адам Аллага ант дейт. Ким күнөөсү жеңил болуп барса дейт. Аллага барганда кандай болуп барса? Жеңил болуп барды. Күнөөлөрдү кылып барып алып дейт. Жаман болуп каласың дейт. Пушайман болуп кетесиң жаралганыңа деп вообще. Себеп деген Алла субханаху ва таала бирөөнүн кылган ишинен көбүрөөк мойнуна эч качан жүктөбөйт. Канча күнөө кылса ошого жараша эле жазасын берет, андан көп бербейт. Ошон үчүн көбүрөөк кылып барып алып деп өзүң кыйнап деп. Айтат: "Хафифа ад-дахр мин хукукил ибад." Өзгөчө бенделердин акысынан таксыр, жүгүңүздү жеңил кылыңыз. Бенделердин акысын эч кимдикин бербей эле, ата эне бар, аял бала чака бар, инсандардын кол алдыңызда иштегендер бар, ушулардын укугун тебелеп жүрсө чатак болот. Бүгүн ала албайт сизденчи бул. Сизден алсыз да, сизден ала албайт акысын. Бирок Алла алып берет. Ким алып берет? Алла алып берет. Ойлобо. Бүгүн күчтүү болсоң ойлобо эч качан. Чириген дагы күн бар. Чириген дагы күн бар таксыр. Алла Тааланы унутпаңыз. Мүйүзү бар эчки, мүйүзү жок түзгөн болсо, ошого дагы өчүн алып бере турган күн бар. Акылы жоктордон дагы Алла субханаху ва таала айвандардан өчүн алып бере турган күн бар. Акылдуулардын бир да кичинекей нерсесин калтырбайт Алла. Бардыгын алып берет. Ошон үчүн Амр ибн Ас разияллаху анху айтып атат: "Эй таксыр, жүктү жеңил кылыңыз. Жүктү жеңил кылыңыз." Бактылуу адам жаратканда жолукканда күнөөлөрү аз жолукса дейт да. Жок жолукса деген болбойт, кыйын го эми ал. Аз жолукса. Алла баарыбызга жардам берсин. Амр ибн Ас разияллаху анху айтат: "Лейсал акилу аллази я'рифу ал-хайра мин аш-шар, валакиннаху аллази я'рифу ал-хайра шаррайн, ва лейса ал-васи аллази ясилу ман васалаху, валакиннаху аллази ясилу ман катааху." Бу киши эмне деп атат? Акылдуу адам жамандыктан жакшылыкты ажыраткан ал эмес дейт. Анан ким экен? Таксыр эки жамандыктын жакшырагын тандаган, ошону биле алган. О жамандыктан жакшылыкты көп эле билет ал. Алхамдулилlah, кичине мээси болгонсо билет.
кээ бир эгерде жамандыктан жакшылыкты ажырата албаса, совсем анда мээ жок анда. Бирок бул жердеги кыйын акылдуу даража, акылдын жогорку деңгээли ким экен? Эки жакшылыктын жакшыраагын билген, эки жамандыктын жакшыраагын билген. Эки жамандык бизде шариятта мындай эреже бар. Ахаффу дарарайн деп коет. Эки жамандык келип калды. Аллаху акбар. Кайсынысын жамандыгы аз, ошону танда деген сөз да. Кайсынысын зыяны аз, ошо зыяны азын тандаганга буйрук берет да. Экөө тең зыяндуу, арга жок. Эки эле жол бар. Бул дагы зыян, бул дагы зыян. Ушундай келип калса, имандуу, акылдуу кишинин чечими экөөнүн зыяны азыраагын тандайт экен да. Эки жакшы иш келип калса, жакшыраагын тандайт экен да. Мына Амир ибн Ас разияллаху анху айткан сөзүнүн максаты мындай. Экинчиси, тууганчылык мамилени бекем кармаган. Туугандар бирөө жакшы болсо, ошого жакшы, ал эмес дейт. Бирөө жаман болсо, ошого жакшы, ушул дейт. Ошону буну айтып атканы ошол. Валайсал васил аллади ясилу ман васала. Васала ясил деп мындай бириккенди айтат. Бул мезгил мындай. Жакындаган, бириккен, мамиле кылган, силай рахм кылган деп. Бирок кылбаса, ошо менен кылган, мына азамат өзү ошол. Пайгамбарыбыз мактаган киши ушул дейт. Себептен мына экен да, иннал лабиба ида бада мин жисмихи марадан мухталифан давал ахтара дейткен да. Акылдуу адам качан ооруп калса, өзүнүн денесинде эки оору менен коркунучтуураагынан баштайт экен да. Эки жери ооруп атат. Жүрөгү да ооруп атат, тиши да. Тиш токтот бере. Жүрөктү бир нерсе кылыш керек биринчи. Экөө тең ооруп атса, туурабы? Колу да ооруп атат. Мен анда дарылайт. Бирок экөөнүн коркунучтуураагы кайсы? Акылдуу адам ушундай кылганда, кодум ушундай эки жамандык келсе, зыяны азыраагын тандап, эки жакшы келсе, жакшыраагын тандап, мына Амир ибн Ас разияллаху анху мынандай деп, акылдуу киши ушул дейт. Шариятыбыздын өзүчө фундаменти туугандар. Ала tahsilil masalih wa takmiliha wa ta'til mafasid wa taqliliha bihasbil imkan деп бир алым айткан экен. Шариятыбыздын тууган пайдалуу ушул. Жакшылыктарды жандандыруу. Толуктоо. Жамандыктарды түп тамырынан жулуу, азайтуу. Биздин шариятыбыздын ушул алхамдулилля максаты ушул. Источниги ушул, өзү пайдалуу ушул да болчу. Жамандыктын экени болбоду дегенде азайтуу да. Бул азайтуу дагы бул пайда да. Таптак бир жол жоюлуп кетсе, алхамдулилля нур үстүнө нур, анда өтө жакшы болот эле. Бирок жоюлбай атса, аны азайтканга аракет кылып атасызбы сиз? Демек, мусулман адам коомчулукта жашаганда жакшылыкты жайылтканга, жамандыкты токтотконго, азайтканга буну биздин салымыбыз болуш керек экен да бул. Биздин салымыбыз болуш керек экен. Мынакей. Кандай деген улуу сөз. Мүмкүн бихасбил имкан, мүмкүнчүлүгүңүз жетишинче. Ар кимдин мүмкүнчүлүгү бар. Таптакы менде мүмкүнчүлүк жок деген болбойт ал. Мүмкүнчүлүк бар. Ыктыяр бар. Тирүүбүзбү, ыктыяр бар. Өзү айтат да, жашоо деген эмне, өлүм эмне деген? Өлүм деген эмне? Жашоо деген ыктыярдын берилгендери. Ыктыярлардын берилгендери бул жашоо. Өлүм деген ыктыярлардын алынганы. Болду, ыктыяр жок буда. Бүгүн бизде ыктыярыбыз бар, сүйлөп атабыз, угуп атабыз, келип атабыз, отуруп атабыз. Голдон ыктыяр бар. Ушу ыктыярдын берилгендери буну жашоо деп коет. Булардын баары алынса, аны өлүм дейт. Ошо мүмкүнчүлүк бар да. Жакшылыкты жайылтканга, жамандыкты азайтканга мүмкүнчүлүк бар да. Телефон менен ошону иштеңиз. Коомчулукта деле, көчөдө деле, үйдө деле, базарда деле. Ва ма'рифату хайрил хайрайн ва шарру шаррайн дейт. Эки жакшылыктын жакшыраагын, эки жамандыктын жаманыраагын билүү. Өзгөчө келип калганда ошолор. Аны кайсынысынан кутулуш керек, кайсысын жасаш керек ушуну.
бүгүнкү күнү көп ушуга маани бербегендиктен жакшылыктардын эшиги жабылып, жамандардын эшиги ачылып атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар эле. Ушул баласы риваят кылган атасынан, Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхума. Лейсал васил бил мукафи. Азыр кандай да? Жакшылык кылдыңыз эле, бирөө жакшылык кылды сизге. Ошого жакшылык кылып койгонуңуз бул васил, бул бириктирүүчү, биригүүчү деп киши деп айта албайт экен да. Кийин валакиннал васил аллади ида кутиат рахимуху васалаха. Туганчылыкты бирөө үздүбү, ошо менен бириксеңиз, мына ушул адамды пайгамбарыбыз айткан экен, мактаган экен ушул адамды. Ушул адамды васил деп айткан экен да. Көптө бизде ушундай тугандар, коомчулукта кандай? Бир аз таарыныш болуп кетсе, бизде өчөшүп каттабай коебуз. Эмне болсоң ошо бол сен. Я. Бир аз жок. Жакшылык кылганга жакшылык кылган ар кимдин колунан келе берет. Жакшылык кылбаганга жакшылык кылган мына эркектин колунан келет. Мусулман ушундай болуш керек экен дейт да. Демек ар бирибиздин туганыбыз бар. Кээ бирлерине капа болуп калганбыз. Кээ бирлерине ушу болор болбогон нерсеге таарынышып калганбыз. Ошолорго жакшылык кылышыбыз керек экен. Анан мындай караңыз да, кээде ушундай деген сөз болуп калат коомчулукта. Жакшылыкты түшүнбөйтпү, кылбай эле коюш керек. Жок, бул шайтандын сөзү. Сиз түшүнөсүзбү? Сиз кыла бериңиз, сиз кылып атпайсызбы Алла үчүн? Бул сизге да пайда. Ага эме. Ал түшүнбөсө ага зыян. Бирок кылсаңыз сизге пайда да. Шайтан бизде эмне кылып коюп атат? Жакшы түшүнбөйт, кылбай эле кой. Карачы, астагфирулла. Кандай жолдон уруп койду бизди? Атак ол мага пайда, жакшылык кылсам пайдасы кимге тиет? Биринчи мага тиет. Мага тиет. Ага тиет, Алла түшүнсө ага да тиет, түшүнбөсө деле. La ilahe illallah. Айтат. Эшигин жаап койсо дагы, мамилесин үзүп койсо дагы, жок. Жакшы мамиле кыла бер. Себептен бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айткан экен: "О Аллахтын элчиси, инна ли qurabatan asiluhum wa yaqta'unani." Мен тугандарым бар. Мен жакшы мамиле кылам. Алар мен биригейин дейм. Алар мен мамиледен кесишет. Мамилени үзүшөт алар. Wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya. Мен аларга жакшылык кылам, алар мага жамандык кылат. Ушундай тугандар бар экен да мунун. Пайгамбарыбызга келип айтып атат да. Ушундай тугандарым бар дейт. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna. Мен аларга бир жакшы жумшактык кылам, алар мага надандык кылып, катылык кылат. Өчөшүп алейя. Факала пайгамбарыбыз айтты: "Ла ин кунта кама култа." Эгерде чында бир сен айтканыңдай кылып аткан болсоң, анда билип ал. Факааннама тусфихумул малла ва ла язалу ма'ака мин Аллахи захирун алейхим ма думта ала дан. Демек сен алардан жоюп атыпсың жамандыктарын. Тажаткандардын баардыгын жан кетирип атыпсың. Алла Тааланын тарабынан сага жардамчы болот, дайыма сага жардам бере тургандай дейт. Демек буну таштабагын. Алардын зыяны сага тийбейт, сенин пайдаң тийиши мүмкүн. Алла Тааладан сага дайыма жардам болот. Буну таштабагын. Дайыма ушуну уланып турган дейт. Амр ибн Ас бул атасы. Абдулла ибн Амр ибн Ас бул баласы. Эки тең сахабалар да булар. Баласына осият айткан экен. Я бунайя, о улчагым, ихфаз анни ма усика бихи. Мен сага осият айтам, ошону жакшы эсиңе тутуп ал, сактап ал. Имамун адилун хойрун мин матарин вабилин. Адилеттүү жетекчи барбы? Нөшөрлөп жааган жамгырдан жакшыраак дейт. Болбосо нөшөрлөп жааган жамгыр, алхамдулилла, канча деген жашообуз жакшы болот депчи. Бирок адилеттүү жетекчичи, адилеттүү бадыша. Бул нөшөрлөп жааган жамгырдан жакшыраак экен. Түшүнөсүзбү? Ичинде көп сөз бар да. Эгерде жетекчи бадыша адилеттүү болсо, Аллаху акбар. Жамгыр жаабай койсо дагы анын жакшылыгы бардыгынан жок экен. Караңыз.
Андан жакшыраак ал. Андан кийинкисин айтат. Ва имамун залумун гашумун хайрун мин фитнатин тадуму. Эгерде жетек залым падыша болсо, залым падыша. Күрөс өтө жаман, адилетсиз падыша болсо, бул уланып турган фитнеден жакшыраак дейт бул деле. Даже ушул деле жакшы экен да. Кандай? Уланып турган фитнеден. Уланып турган фитнеден, үзгүлтүксүз болгон фитнеден. Ошо. Ошон үчүн биздин адилеттүү Кудайым берген алхамдулилла иманды батыша тийип калса, мына ошо элдин бактысы ошол. Эгерде залым келип кала турган болсо, Кудай сактасын, анда угуп алыңыз не дейт. Вала нарал хуруж аля аиматина. Биздин акыйдада ошондой эле жетекчилерге дагы каршы чыгууга тыюу салынат. Мына. Жөнөкөй эмес. Ва улати умурина ва ин жару. Зулумду кылса дагы. Ва ин жару. Вала над'у алейхим. Биз аларга каршы дуа кылбайбыз дейт. Ошондой залым падышаларга дагы каршы дуа кылганга болбойт. Мына ислам. Эмнени чакырат? Вала нанзи'у ядан мин таатихим. Аларга баш ийүүдө биз кол үзбөйбүз дейт. Колго кол, бутка бут деген сөз. Ва нара таатахум мин таатилла. Аларга баш ийүүнү биз Аллага баш ийүү деп эсептейбиз. Ма лам я'муру бил ма'сия. Күнөөгө буйрук бергенге чейин. Эгерде күнөөгө буйрук берсе, анда ассаламу алейкум. Таксыр бул жагы болбой калды эми болду. Себеп дегенде ла таата лил махлук фи ма'сиятил халик. Жараткан Алла бир нерсени арам кылган болсо, ал жерде баш ийүү жок. Калган жерде баш ийүү. Арамга буйруганга чейин баш ийүү. Бирок караңыз ага чейин эмне деген сөздөрдү айтты? Ва над'у лахум бис-салахи вал-афия. Биз аларга дайыма оңолуусуна, амандыгына, жакшылыгына дуа кылып турабыз дейт. Бул биздин акыйда, тахавияда. Мусулман адамдардын, ахли сүннет вал жамааттын акыйдасы, жетекчилерине болгон акыйда мынандай. Башчыларына болгон акыйда мынандай. Жүрөгүндө болгон ишеним мынандай. Мындай сөз бар экен. Ситтуна санатан би имамин залимин хайрун мин лейлатин вахидин била имамин. 60 жыл залым имам падышанын алдында бул жашаган жакшыраак дейт. Канча жыл? 60 жыл. Bir gün падышасыз жашагандан көрөк. Имам деген бул жердеги жетекчи деп айтылат. Падышага дагы айтылат, себептен ал жетекчи. Имам дагы мисалы мечиттин имамына да айтат, себеп жетектеп бардын намазын окуп берип атат. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле эмнеде бар жетекчи болгондон кийин бир заводдунбу, бир аймактынбы, бир ишкананынбы, бардыгына. А бирок жалпы мына жерге келгенде, жалпы элге келгенде 60 жыл залым имам менен жашаган жакшыраак экен. Bir түн имамсыз жашагандан. Залым менен жетекчиден. Жетекчи деп айтайын, 60 жыл жетекчи, залым жетекчи менен жашаган. Бул не деген? Мусулман коому дайыма өзүнүн жетекчисин шайлап жүрүш керек, ошого баш ийип жүрүш керек. Жалпы коомчулук, жалпы эл. Пайгамбарыбыз ушуга чейин айткан. Ай, үч эле киши болсоңор, бирөөнү жетекчи кылып койгула. Шайтан жетекчи болуп албасын силерге. Ким? Үчөө дегенде даже үчөөбүз болсок бирөөнү жетекчи. Ушуну амир деп коебуз бизде. Даватта ошону үйрөтүп атат. 10 киши 3 күнгө даватка келип атат. Бирөөнү амир шайлап, таксыр мынакей, таанысың, тааныбайсыңбы, жашпы, кичинеби, хуникпи, сулуу, айырмасы жок, короче. Сени шефиң ушул. Болбосо шеф шайтан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну үйрөткөн, жамаат чыгарганда сөз амир шайлап коет эле. Карагыла, Алланын жардамы жамаат менен. Ошон үчүн иншалла бул дагы баарына адилеттүү болсун, баарды буга баш ийсин, ынтымак менен иш кылып келгиле дейт, болуп кетти. Даже 2 киши, 3 киши.
Андан кимди дейт? Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна дина насиха, инна дина насиха, инна дина насиха." Бирөөсү 3 жолу кайталап айтты. Дин насаат, дин насаат, дин насаат. Насиха. Арабча насиха, кыргызча насаат. Bunun çeşmelösü mындай да, насихат деген, насаат деген сөз не десе, ирадатул хайр лил ахарин. Өзгөлөргө жакшылык каалоонун аты, ушунун аты насаат. Жакшылык каалоонун аты. Эмненин аты? Насиха, насиха. Жакшылык каалоонун аты. Орустар айтат, доброжелательность дейт. Баарына жакшылык каалоонун аты. Пайгамбарыбыз айтат, дин деген жакшылык каалоонун гана аты. Дин деген жакшылык каалоонун гана аты. Ислам динди жаман көргөндөр угуп алгыла кулакты ачып. Ислам дин деген жакшылык каалоонун гана аты. Сурады сахабалар, "Калу лиман я Расулаллах?" Жакшылык каалоо ким үчүн? Биринчисинде лиллахи, Аллах үчүн. Ва китабихи, Аллахнын китеби. Ва расулихи, Аллахнын пайгамбары. Ва аимматил муъминин, мусулмандардын жетекчилери үчүн. Ва амматихим, жалпы мусулмандар үчүн дейт. Угуп алыңыз эми муну. Алла Таалага жакшылык каалоонун аты мындай дегени, Аллага жалгыз деп билип ширк келтирбегениңиз. Анын өкүмдөрүн аткарып, буйругандарын аткарып, баш ийип, тыйгандан тыйылганыңыз. Алла Тааланын китебине насихат, жакшылык каалоонун аты ушул. Китепти окуңуз, ой жүргүзүңүз, амал кылыңыз, Кур'ан менен достошуңуз. Пайгамбарга болгон насихат, пайгамбардын сүннөтүн бекем карманыңыз. Насихаттарын угуп, ошону тутунуп, жашооңузга алып келиңиз. Мусулмандардын жетекчилерине насихат кандай? Мүмкүнчүлүк барбы? Насихат айтыңыз. Дуа кылыңыз, жакшылык каалаңыз. Жалпы мусулмандарга, алардын баарына дагы азыркындай өзгөчө, аларга алхамдулилlah жакшылык каалап, пайда жеткирүүнүн оюнда, ниетинде болуңуз деген сөз. Жараткан Аллах субханаху ва таала баарыбызга тауфик берсин. Тугандар, мынакей ушундай татынакай, көзгө баса турган, сыймыктана турган, сүйүнө турган динибиз бар. Ошон үчүн үйрөнөйлү. Буларды кимден үйрөнөбүз? Сахабалардан үйрөнөбүз да. Кимден үйрөнөбүз? Мына булар сахабалар, сподвижники. Булар кандай деген кереметтүү сөздөрүн, жашоолорунун алхамдулилlah каймагын, хуласасын чыгарып бизге көрсөтүп айтып берип, мындай болгон, мындай деп. Булардын баардыгын көздү көрүштү, булар баардыгын. Ошон үчүн иншалла биз дагы аракет кылайлы, колубуздан келишинче ынтымакты кармайлы, бирүндүктү кармайлы. Оңолууну өзүбүздөн баштайлы. Кимден баштайлы? Мен өзүмдөн баштайын, сиз өзүңүздөн баштаңыз. Алла менен байланышты оңдойлу. Ким менен байланышты оңдойлу? Алла менен мамилени оңдойлу тугандар. Аллага болгон көз карашты оңдойлу. Аллага болгон күмөндү оңдойлу. Аллага болгон ишенимди оңдойлу. Алла менен мамилени. Аллага чынчыл болойлу. Ансыз оңолуу мүмкүн эмес. Оңолуу Алла менен мамилени оңдогондон башталат. Биз өзүбүздүн Алланын алсыз кул экенибизди тааныйлы. Муктаж кул экенибизди тааныйлы. Ынанайлы. Алланын бизге нөшөрлөтүп жаадырган неаматтары баарыбыз биздин мойнубузда, буну билейли. Алла Тааланын неаматтарын, Алланын чырайлуу тааныйлы. Ошон үчүн мурунку алымдар бири-бирине бир насаат айтканда дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн хутбаларында деле келет болчу. Ким өзү менен Алланын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ал менен адамдардын ортосунда мамилени оңдойт дейт. Алланы алдабайлы. Алданбайт деле го, бирок сен алданга аракет кылбайлы го. Ва макару ва макараллаху валлаху хайрул макирин. Жөөттөр Алла Таалага айла амал кылышты. Айла амалын өздөрүнө кайтарып койду. Кайтарууда Алла мыкты, өтө чебер зат. Кандай башыңа кайтарып койду өзү билет аны. Ошон үчүн иншалла соодан Алла менен чынчыл кылайлы.
Жаратканым баарыбызга товфик берсин.